Ташиев пикирин өзгөрттүбү? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасында 12 жылдык окуу системасына байланыштуу дагы бир билдирүү жарыялады. Анда бул маселеге байланыштуу кайрылуусунан улам президент Садыр Жапаров, Билим берүү министрлигинин жетекчилиги, эксперттер, окумуштуулар жана тиешелүү орган өкүлдөрү менен жыйын өтүп, талкуу болгону айтылат. Ташиев президент да бул маселеге тынчсыздануусун билдирип, тобокелдиктерди эске алуу менен реформаны этап менен ишке ашыруу чечимине келгенин билдирди. Баштапкы ойлонуштурулган шартта эмес, акырындык менен улам кемчиликтерин жоюп, жетишпегенин толуктай отуруп ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Буга макул болсок болот, дейт УКМК төрагасы. Ташиев 12 жылдык окуу жөн гана кошумча жыл эмес, билим сапатын жогорулатуу, мектеп программаларын дүйнөлүк стандартка ылайыкташтыруу жана билим берүү системасын келечекке багыттоо мүмкүнчүлүгү экени белгиленгенин айтты. Ошондуктан алдыга жылууну туура көрдүк. Себеби биз президентибиздин толуктап тактап алдыбызга койгон тапшырмаларын так жана ийгиликтүү аткарууга милдеттүүбүз, деп жазган Ташиев. 3-мартта Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүүгө өтүү туура эмес деген пикирин билдирген. Анда ал мектептеги билим берүү өтө начарлап кеткенин айтып, бул маселе чечилмейинче башка системага умтулуунун кереги жок экенин айткан. Ошондой эле финансылык, экономикалык жактан да зыянга алып келерин кошумчалап өткөн.